кетти. Саламатсыздарбы, урматтуу калайык калк, мен Тимур Махмудов, Элет Көйгөй коомдук бирикмесинин кеңешчиси. Биз мынакей бүгүн Бишкек шаарынын мэриясына билдирүү калтырдык. Буга чейин өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ар бир министрчиликке, даже соттун төрагасына чейин биз жыйналыш уюштуруп бергиле, элдин көйгөй ушул кредит көйгөйлүү маселени чечип бериңиздер деп июнь айында да бир рет кайрылып кеткенбиз. Мынакей 15 числода да кайрылып кеткенбиз бул боюнча. Эми силерге билдирип кетерим, 24 август эртең менен саат 11-ден ар бир Баткенден баштап ушул Бишкекти көздөй кимдер кредитти төлөй албаган жарандар ар бир Кыргызстандын 7 дуанынан суббота, воскресенье күнүнөн баштап Бишкекке келе бериңиздер. 24 август саат 11-ден баштап ООНдун имаратынын алдында мөөнөтсүз митинг уюштурабыз. Бул уюштурган себеби элдин укугу тейленип атат. Бул жерден пандемия учурунда 27 марттан баштап бүгүнкүгө чейин пандемия учурунда элден ушинтип проценттерин долуп аткан бул туура эмес. Бул мыйзам бузууга жатат. Биздин улуттук банкка деген жана микрокредитный компаниялар, коммерциялык банктар булар аларга баш ийишпейт экен. Эми элдер өзүбүз кредит алган учурда ал билесиздер, ал договорду окуп да койбойбуз. Сүйүнүп барып эле алганыбыз алган. Ошону кесепет эле ушуга алып келип аткан. Ошого байланыштуу. Менин жумушум чечилип калат, менин проблемам көйгөйүм чечилип калат деп үйүңөрдө отурбастан, мен жана айтып өткөндөй эле бүт Кыргызстан боюнча кимиңер кредитиңер төлөй албайсыздар, бүт барыңыздар воскресенье күнү кечинден баштап келип бериңиздер. Азыр биздин колубузда болгон кишинин списоктору бул жерден 360 киши мынакей келип түштү. Бизге бүгүнкү күндө паспорттары менен 20 банктан кредит алышкан экен. Андан сырткары биз эртеңден баштап өзүнчө сотторго дагы микрокредитный компаниялардын, коммерциялык банктардын үстүнөн эле арыз даярдап, эртең түштөн кийин буюрса киргизебиз. Ошого байланыштуу үйүңүздөрдө отурбаңыздар, дагы кимдин проблемасы ушул кредит көйгөйү. Баарыңыздар ынтымакта, чогуу баарыбыз бирге болсок, ушул силердин көйгөйүңөр, биздин көйгөй, карапайымдын көйгөйү чечилет. Өзүңөргө белгилүү болгондой, мынакей могул бийликтин жүзү, бул азыркы министрчиликтердин жүзү, мына элди силерди уруп ойнобойм деген, бул даже жооп да берип койгон жок. Силер адамсыңар деген деле жооп бүгүнкү чейин бизге беришкен жок. Көңүл буруп коесуздарга рахмат. Силерге суранычым ынтымакта, ден соолукта, биргеликте болуңуздар. Рахмат. Махмуд мырза, тиги Тимур мырза эмеге мазмунун окуп берсин. Ислам мырзага берсеңиз. Бишкек шаарынын мэрине Элет Көйгөй коомдук бирикмесинин атынан Кыргыз Республикасы көйгөй жараткан кредит маселеси боюнча 200дөн ашык жарандардын кайрылуусунун негизинде билдирүү 2020 жылы 27 март пандемия COVID-19 учурунда банктар тарабынан өздөрүнүн кардарларына алынган насыяларды проценти менен төлөп бергиле деген талаптарды кое башташты. Элет Көйгөй коомдук бирикмеси Кыргызстандагы Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешине кайрылуу менен кайрылганбыз. Бизден чыгыш кат номер 1506/2020 жылы кайрылууда 6%-дан 40%га чейин 100 000 сомдон 2 миллион сомго чейинки чакан жана орто бизнестер үчүн 6 айлык мөөнөт узартып жана эч кандай пайызды жок кылып беришин сурандык. 6 ай аралыгында пандемия учурунда проценттер, пенилер, штрафтар коюлбасын деген сураныч менен кайрылганбыз. Бизге келген кириш кат боюнча 15.06.2020 жылы Коопсуздук кеңешинин жообунда пандемияга байланыштуу координациялык жыйналыш уюштура албайбыз. Ошондуктан алардын бизге берген жообу төмөнкүчө. Пандемия COVID-19 коронавирустук инфекциясынын жайылышы, болтурбоо жана социалдык экономикалык активдүүлүктү жандандыруу боюнча чараларды көрүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин бир нече жыйналыштары өткөрүлүп, тийиштүү чечимдер кабыл алынган деген жоопту алдык.
Бизге кайрылган 200дөй жарандардын кайрылышында кредиттерин узартып берет, бирок проценттерин жоюшкан жок. Пеня жана начисление кошуп договор менен элди кыйнап жатышат. Ошонун негизинде экинчи рет 09.08.2020 жылы номер 603 саны менен биз төмөнгүлөргө кайрылдык. Кыргыз Республикасынын Ажообуз Жээнбековго, Коопсуздук кеңешинин советинин секретары Сагынбаевго, Улуттук банктын төрагасы Абдугуловго, Ички иштер министри Жуншалиевге, Коопсуздук кеңешинин төрагасы Окунбаевго, Жогорку соттун төрайымы Калиевага, Каражат министри Жээнбаевага, экономика министри Мукамбетовго, башкы прокурор Жамшитовго, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрине Кошкоровго, Ажообуздун аппаратынын алдындагы экономика жана финансы стратегиялык өнүктүрүү бөлүмүнө пандемия учурунда бүт дүйнө жүзүндө экономикалык кризис каптап турганда Кыргызстандын коммерциялык жана микрофинанс компанияларынын ээлери болгон чириген байлардын ушул учурда элине жардам бербестен тескерисинче кыйналган жана ооруган элин мүңкүрөтүп пайыздарын үстөктөрүн төлөтүшүп Кыргызстандын ичинде жашап жаткан элдин капчыктарын өлгөнгө көмгөн кылып капчыктарын толтурганды максат кылууда. Бул эмне деген кыянаттык мыйзамдарга киргизүү керек. Анткени жалаң өз кызыкчылыгын коргоо максатында жазылган. Ошол нерсе менен кардардын эмес банкирдин укугу корголуп, жарандардын укугу төбөлөнүп тепселип калган. Биз билебиз, мыйзамдар иштебейт, калк үчүн жазылбайт. Ал нерсе менен бизди алаксытпагыла. Бул биздин биринчи жолку кайрылуу эмес. Элдин үнүн угузуш үчүн көптөгөн аракеттер жасадык. Бирок биздин атка минерлер кыйналган элдин кызыкчылыгын алдыга койбой, жеп жутуп элдин үстүнөн жашаган чириген байлардын кызыкчылыгын ойлоп да, коргоп да отурушат. Бул да болсо Ажоонун элдин алдында иштебеген, элин ойлобогондой кылып көрсөтүп жатышат. Биздин талаптар 27 март 2020 жылдан 31 декабрь 2020 жылга чейин 100 миңден 2 миллион сомго чейин алынган жарандардын кредиттик проценттерин токтотуу, жарандардан алган проценттерди кайра кайтарып берүү, кредиттик төлөм мөөнөтүн 1 январь 2021 жылга чейин проценти жок узартуу, пандемия учурунда болжол менен $600 миллион каражат келген. Элге кайдыгер мамиле кылсаңыздар, жеке коммерциялык банктардын жана микрофинанс компаниялардын үстүнөн сотко кайрылууга аргасызбыз. Элдердин укугу тебеленгенге байланыштуу жогоруда аталып өткөн министрликтин жана аттуу баштуу бийлик өкүлдөрүнүн соттун төрайымы кызматтан алынсын талап кылабыз. Мөөнөтсүз күнү түнү болгон митингди 24 август 2020 жылы ООНдун имаратынын алдында өтөт. Себеби демократиянын туу чокусу жетиш үчүн эл көчөгө чыгыш керек экен. Ажоонун курчап алып Бакиевдин, Акаевдин кейпин кийгизгиси келген бир уч чиновниктердин тобунун азабынан ушул маселе чечилбей жатат. Калктын саны 5000 адам болот. Рахмат. Калысбек уулу Исламбек. Элет көйгөй коом бирикмесинин 7 тууган төрагасы Калысбек уулу Исламбек. Анан эме Ислам мырза, жанагы сиздин эмеңизде көп эмелер турбайбы? Кагаз, чоттор. Ошолор боюнча дагы маалымат берип кетпейсиңерби? Жана кредиттер боюнча биз мисалы үчүн группалардан сүйлөп атабыз го. Ошолордун баардыгы документтер, жооптор келди, канча жооп жазылды, канча неме жооп алдык, канча эмне кылдык ошол боюнча дагы. Негизгиси бизге деген ушул 7 дуан боюнча ар бир айылдан, ар бир райондордон келип түштү каттар. Баягы ошону жарагандарын өзүбүз да бир сыйра карап чыгып, жарагандарын чыгардык. Анын эмеде биз катта уже кетиргенбиз. Кетиргенде деген Бороновдон эмеде 50 пункттан турган чыккан, ошонун 30-пункт кредит боюнча каралган. Анан биз көчө дагы саат 9-тан кийин президенттик аппараттын өкүлүнө кезиктик. Кезиккен ошо бүгүн маалымат берди. Дайыр ушу биздин ушул кредит боюнча маселе боюнча биринчи пункт чыгыптыр. Биринчиге жооп келиптир. Негизгиси ошондо. Анан бүгүнкү талабыбыз ошол. 31 декабрга чейин каникул берсин. Эч кандай процент пеня кошпой, жөн гана штраф да кошпой, жөн ошо пенясын да кошпой 31 декабрга чейин бизге каникул берсин деп өкмөттөн суранып жатабыз. Рахмат, Ислам мырза. Ийгилик.